Мен мал емес, алар. Мына ушул эле мал ушул адамдыкы, анан калганы бул жактары атайлап киргизип, ушинтип көчөттөрдү сындырып, анан ушинтип киргизип, ээси жок азыр. Ээсин келсе ошо менен сүйлөшөт элек. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Кече күнү маселени сиздерге айта кетейин. Кече күнү барыңыздар эле видеодон көргөнүңүздөрдөй, уйларын киргизип, ошол жерде бардыгын талкалап көчөттөрүн сындырган тууралуу. Ал ээси ошо күнү кечинде келди. Кечинде келип, ошол жерде кечирим сурады, төлөп бере турган болду бардык чыгымдардычы. Анан эгерде төлөбөй турган болсо, анын экинчи видео ролиги бар. Лицосу менен сиздерге коюп беремин, көрсөтүп беремин. Эгерде ал төлөбөй кое турган болсо, мен сөзсүз түрдө сиздердин алдыңыздарга чыгарамын ошол видео роликти жана жогору жакка кайрылып, буну сөзсүз түрдө сотко беребиз. Ал эми ушул видео роликке бир дана лайк басып, жана каналыбызга эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочондо сөз басып коюңуздар. Ал эми ушундай чогуу талкуулоо үчүн ушундай маселелерди бизге кошуласыздар. Анан айта кетчү нерсе, алар кечинде келип, 2 киши келди ошол жерде. Ошол жерде бүт баарын силер ошо биздин видеобузду чыгарбагыла, келишимге келдик. Алар ошо биздин видеобузду чыгарбагыла, өтүндү. Бир элдик, бир жердик биз деп. Анан биз дагы эме кылбадык, чыгарбадык. Эми биз мусулман адамбыз. Адилеттүүлүк керек бул жерде. Эгерде төлөп бере турган болсоң, биз сени чыгарбайбыз деп макулдаштык. Сиздерге ушул маселени айтайын деп эле сиздерге кабар берип коеюн. Көпчүлүк адамдар эмне болуп баягы бүттү деп аткан болсо, сиздерге ушуну айтайын деп эле чыктым. Сак саламатта калыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн амандашканча барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик тилеймин.